Саламатсызбы? Сиз бийликке келген алгачкы жылдары мамлекеттин тышкы карызын 5 жылдын ичинде төлөп койсо болорун айттыңыз эле. Учурда төлөп коюуга мамлекеттин кубаты жетерин белгилеп жатасыздар. Эмнеге төлөбөй жатасыздар? Саламатчылык. 2023 жылдын 31 мартына карата мамлекетибиздин тышкы карызы 4,5 миллиард долларды түздү. Оба, азыркы учурда тышкы карызды төлөп салууга биздин кудуретибиз жетет. Бирок айта кетчү нерсе, алынган тышкы карыздын дээрлик бардыгы 20 жылдан 40 жылга чейин жеңилдетилген. Пайыздык чендери 0,75%дан 2%га чейинки кредиттер болуп саналат. Карызды алып жатканда мөөнөтүнөн мурда төлөй турган болсок, анда алган сумманын үстүнө дагы кошумча пайыз төлөө милдеттемелери коюлуп. Ошондуктан карызды мөөнөтүнөн мурда жаап салуу бизге пайдасыз. Биз тышкы карызды өз убагынан 1 мүнөт дагы кечиктирбей төлөп жатабыз. Ага толук шартыбыз дагы бар. Корко турган эч нерсе жок. Бүгүнкү күндө буга чейинки алынган ички жана тышкы карыздын эң көп бөлүгүн төлөп баштадык. Мисалы, тышкы карыз 2004 жылы 3,1 миллиард сом, 2008 жылы 5 миллиард сом, 2011 жылы 9,4 миллиард сом, 2017 жылы 20,6 миллиард сом, 2019 жылы 28,1 миллиард сом төлөнгөн. Жыл сайын карызды төлөөнүн көлөмү графикке ылайык өсүп келе жатат. 2022 жылы 33,6 миллиард сом карызды төлөдүк. Быйыл 48,6 миллиард сом төлөйбүз. Алдыңкы 2024 жылга 64,7 миллиард сом, 2025 жылга 75,1 миллиард сом төлөө каралган. Мамлекетибиз эгемендик алган жылдар аралыгында алынган карыздардын эң көп бөлүгүн эми биз төлөп жатабыз. Эгер ушул акчалардын баарын карызга төлөгөндүн ордуна социалдык жана башка иштерге жумшаганыбызда, бүгүнкү жасалып жаткан иштерден 100 эсе жакшы иштерди жасамакпыз. Карызды башкаруу стратегиясында мамлекеттик карыздын деңгээли ИТБга карата 70%дан ашпоосу керек деп белгиленген. Бизде ИТБдан ашып түшкөн жылдар болгон. Маселен, 1999 жылы мамлекеттик карыз ИТБга карата 133%га көтөрүлүп кеткен. 2020 жылдын жыйынтыгы менен мамлекеттик карыздын деңгээли ИТБга карата 68%га жеткен. Азыркы учурда мамлекеттик карыздын деңгээли ИТБга салыштырмалуу 53%га төмөндөдү. Бул көрсөткүч карыздын деңгээлинин туруктуу экенин, мамлекетибиздин экономикасынын өсүү темпинин ылдам жогорулап жатканын көрсөтөт. Мурда Кыргызстан тыштан карыз алса, анын көбүн бюджеттин таңкыстыгын жабууга каратчу. Азыр тыштан карыз алынып жатабы? Алынган болсо, аны кайсы багыттарга жумшап жатасыздар? Учурда алынып жаткан насыялардын көпчүлүгү мурда коюлган келишимдердин негизинде бүгүнкү күнгө чейин түшүп жатат. Алынган насыяларды экономиканы өнүктүрүүгө багытталган приоритеттүү долбоорлорго жумшап жатабыз. Жөнөкөй тил менен айтканда, мурда карызы көп, мамлекеттин бюджети аз өлкө болсок, азыр мамлекеттин бюджети 2 эсе көбөйдү. Ачыгын айтыш керек, гранттарды алынган кредиттерди максаттуу жумшабай, жарымын иштетип, жарымы уурдалып кеткен учурларды билебиз. Азыр алынып жаткан насыялар, келген гранттар максаттуу жумшалып, тыйыны текке кетпей көзөмөлүмдө турат. Мурда алынган кредиттерге завод, фабрикалар, ири киреши алып келе турган ишканалар курулганда, азыр анын кирешесин алып, жемишин көрмөкпүз. Тилекке каршы миллиардтап алынган кредиттердин көпчүлүгүн дайыны жок. Карыздын үстүнө карыз болуп, үйүлүп келе берген. Азыр экономикабыз кубаттуу болуп калды. Мамлекеттин ички дүң продукциясынын көлөмү быйыл 1 триллиондун тегерегине жетсе, 2027 жылга 2 триллиондон ашат деп болжоп жатабыз. ИТБнын реалдуу өсүү темпи 2022 жылы 7% болуп, эң жакшы көрсөткүчкө жетти. Ошондуктан тышкы карызды төлөө маселеси көйгөй эмес. 3 жыл мурда эле карызды кантип төлөйбүз, кайдан акча табабыз деген коркунуч болсо, азыр бул маселе бизди ойлондурбайт дагы. Андыктан тышкы карызды улам көтөрүп, паника кылып, талкуулабай эле койсоңуздар болот. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Бишкек штамптоочу заводуна, ошондой эле Кыргыз Индустрия ачык акционердик коомунун объектилерине барышты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Бул биздин келечектеги ири салык төлөөчүбүз. Биз аларга максималдуу колдоо көрсөтүшүбүз керек. Мүлктү инвентаризациялоо ашыкчаларын, металл сыныктарын кошуу, карыздык милдеттемелерди жана социалдык фонд боюнча маселелерди чечүү керек. Негизги максат ири технопарк түзүү
деген Акылбек Жапаров энергетика министрлигине. Бишкек штамптоочу заводунун объектилерин үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоону тапшырды. Акылбек Жапаров ошондой эле заводдо чыгарыла турган продукция биринчи кезекте республиканын муктаждыктарын жабууга, андан кийин гана башка өлкөлөргө экспорттолууга тийиш экендигин белгиледи. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин токтому менен Бишкек штамптоочу заводу мамлекеттик ишканасынын пайдаланылбай жаткан кыймылсыз мүлк объектилери Кыргыз индустрия ачык акционердик коомуга акысыз убактылуу пайдаланууга берилип, учурда калыбына келтирүү иштери башталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бир катар компаниялардын өкүлдөрү менен видеоконференция режиминде кубаттуулугу 1 гигаватт болгон күн электр станциясын куруу долбоорун талкуулоо үчүн жолугушуу өткөрдү. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жолугушуунун жүрүшүндө күн электр станциясынын курулушунун презентациясы талкууланды. Акылбек Жапаров белгилегендей, өлкөдө энергетика системасын реструктуризациялоо жана туруктуу өнүктүрүүнү камсыз кылуу, анын ичинде энергиянын кайра жаралуучу булактарын жана күн энергиясын өнүктүрүү алкагында бир катар реформалар жүрүп жатат. Белгилей кетсек, Ысык көл облусунда кубаттуулугу 1000 мегавольт болгон күн электр станциясы пайда болот. Тиешелүү макулдашууга үстүздөгү жылдын майында Кыргыз Республикасынын президентинин Кытайга боло турган мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюлары пландалууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров академик Миррахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда болуп, жогорку технологиялуу жүрөк-кан тамыр кластерин түзүү планы менен таанышты. Таанышуу учурунда Кыргызстанда каза болгондордун 52%дан ашууну жүрөк-кан тамыр ооруларынан улам болуп жатканын айтылды. Саламаттык сактоо министри Гулнара Батырова жүрөк-кан тамыр ооруларынын алдын алуу алкагында шашылыш кардиология программасы кабыл алынганын, ага ылайык 5 жылдын ичинде бул оорудан каза болгондордун санын 25%га кыскартуу мүмкүнчүлүгүн пландалганын билдирди. Текшерүүнүн жүрүшүндө белгилүү болгондой, жогорку технологиялуу жүрөк-кан тамыр кластерин түзөө үчүн инвесторлордун консорциуму тартылган. Ал эми салымдардын болжолдуу баасы 4,5 миллион АКШ долларын түзөт. Кластердин ишке кириши менен улуттук кардиология борборунда жүрөккө уникалдуу операцияны жасоого, жүрөк-кан тамыр ооруларын жана инсультту дарылоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Акылбек Жапаров адистерди даярдоого өзгөчө көңүл буруу керектигин белгилеп, жаңы жогорку технологиялуу жабдуулар менен иштей турган ар бир медицина кызматкери тиешелүү билимге ээ болушу керектигин кошумчалады. Таанышуунун соңунда саламаттыкты сактоо министри кызматташуу жөнүндө макулдашууну талкуулоо үчүн жакынкы аралыкта инвесторлордон келиши күтүлүп жатканын билдирди. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эл аралык айтыш-4 эле сынагынын жеңүүчүлөрүнө акчалай сертификаттарды тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасы өз сөзүндө Манас училтиги жана айтыш өнөрү ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргендигин белгиледи. Баш байге 1 миллион сом, Акматбек Султановго 1-чи орун жана 500 миң сомдук сертификат, Кубат Тукешевго 2-чи орун жана 350 миң сомдук сертификат, Арген Бейирмызы уулуна 3-чү орун жана 250 миң сом Чингиз Хан Кожошовго берилди. Кошумчалай кетсек, сынактын 2-чи туруна өткөн 8 акындардын ар бирине 100 миң сомдон сыйлыктар тапшырылды. Кыргыздын Манас училтилдиги айтыш өнөрү ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине кирген. Кыргыздын маңдайына бүткөн бул өнөрдү өстүрүп өнүктүрүү үчүн президентибиз Садыр Нуркожоевич былтыр Манас театрын ачып берди. Буга чейин болгон 2 гана манасчы айлык алып иштеп келген болсо, бирөө филармонияда, бирөө Талас ордосунда. Бүгүн 100дөн ашык манасчы, акын, дастанчылар туруктуу айлык алып иштеп келатасыздар. Руханий дүйнөнү алып жүргөн Кыргыздын бүт каймактары Манас театрында иштеп жатат. Урматтуу өнөр ээлери, быйыл күзгө чейин, керек болсо 31 августка карата сиздерди Манас театрыңыздарды бүтүрүп берели деп жатабыз. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 16 майда түрк мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясынын Баку шаарындагы башка кеңсесине барды. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиришти. Алгач төрага жогорку кеңеш тарабынан белек кылынып, башка кеңсенин аймагына тегилген Кыргыз боз үйүнүн ачылышына катышты. Муну менен катар тегилген боз үй боордоштуктун жана ынтымактын ордосу болсун деген тилегин билдирди. Андан соң төраганын катышуусунда дарактардын көчөттөрүнө отургузулуу аземи өттү. Ошондой эле Нурланбек Шакиев башка катчы Мехмет
Мухаммед Сурия Эр менен баарлашып ассамблеянын ишмердүүлүгү тууралуу кеңири маалымат алды. Белгилей кетсек, Түркпа 2008 жылдын 21 ноябрында Кыргыз Республикасынын, Азербайжан Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Түркия Республикасынын парламенттеринин төрагалары кол койгон келишимдин негизинде Түркиянын Стамбул шаарындагы Долмахче сарайында түзүлгөн. Ал эми 2009 жылдын 29 сентябрында ассамблеянын регламенти катчылыгынын жобосу кабыл алынып, башкы кеңсеси Баку шаарына жайгаштырылган. Кытайлык Евразия Индастри компаниясы Бишкекте электромобилдерди жыйноочу заводдун курулушуна инвестиция салууну пландаштырууда. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги менен Евразия Индастри компаниясынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жана кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюлду. Меморандумга министр Данияр Амангелдиев жана Евразия Индастри компаниясынын директорлору кеңешинин мүчөсү Цзян Юсян кол койду. Тараптар белгилешкендей, меморандум Кыргызстандын аймагында жаңы энергия булактарын пайдалануу менен автомобилдерди жыйноочу заводду куруу, анын ичинде электромобилдерди тейлөө үчүн тийиштүү инфраструктураны түзүү мүмкүнчүлүгүн изилдөөгө өз ара кызыкчылыкты карайт. Меморандумдун алкагында Евразия Индастри компаниясы Бишкекте электромобилдерди жыйноочу заводдун курулушуна инвестиция салууну пландаштырууда. Мында инвестициянын көлөмү $150 миллион, 500 жаңы жумушчу орун жана өндүрүштүн пландаштырылган өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 5000 электромобилди түзөт. 2023 жылдын 13 майында Кыргыз Республикасынын элчиси Аида Исмаилова ошол жылдын 13 майынан 14 майына чейин Сеул шаарында өткөн Борбордук Азиянын жаз фестивалынын ачылыш аземине катышты. Иш-чаранын алкагында кыргыз элинин маданиятын, каада салтын чагылдырган элдик көркөм буюмдар, кыргыздын салттуу боз үйү көрсөтүлдү. Фестивалдын жүрүшүндө элчи Исмаилова Корея Республикасы Борбордук Азия кызматташтык форумунун катчылыгынын аткаруучу директору Ли Чон Гукту кыргыздын салттуу боорсокторун чогуу бышырууга чакырды. Тамакты даярдоо түрдүү элдердин маданиятын өз ара байытуунун алкагында каада салттарды жана үрп-адаттарды алмашуунун маанилүүлүгүн көрсөткөн символикалык акт болуп калды. Жаз фестивалына келгендердин кызыгуусун туудурган маданий программанын ичинде Кыргызстандан да аткаруучулар коюлган. Фестивалдын алкагында Айперет би тобу, ырчы Сыргак Асанкунов, комузчу Роза Кылычева өнөрлөрүн тартуулашты. Дизайнер Толгона Керимкулова Кыргыздын салттуу элементтери, заманбап мода менен айкалышкан жарашыктуу кийим модельдерин көрсөткөн Байра Кыргыз брендинин мода көргөзмөсү чет элдик коомчулукта өзгөчө ийгиликтүү болду. Борбор Азиянын жаз фестивалына Сеулдун көптөгөн тургундары, ошондой эле Борбордук Азия элдеринин диаспораларынын өкүлдөрү катышты.